Assalamu alaikum, hurmattуу Десин ТВ каналынын көрөрмандары. Сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, мына түнү менен ойлонуп уктабай, азыр мен даже бетимди дагы жууп элекмин. Ушул сиздерге кайрылып жатамын. Абдан кооптуу мезгил болуп турат. Бомбанын үстүндө тургандай турабыз. Эмне себептен президент ушул кезге чейин бир чечкиндүү кадамдарга барбай жатат, туура нерселерди жасабай жатат? Менин таң калгандыгым ошол. Урматтуу президент, кан төгүлүп кетпесин, кан төгүлүп. Бир адамдын өмүрү ошол силердин миңдеген столдоруңарга, креслоңорго тете эмес. Силердин жыргалыңар, силер жакшы жашайсыңар, мен билемин. Баарыңарлар, силер саясатчылар, элдерди бияка, тияка үндөп, ортодо кыйналган, ачка калган, тентиреген кыргыз эли. Бир элдин мүдөө тилегин дагы ушунча элдер чыгып жатат. Демек ошолордун дагы бир мүдөө тилеги бар да. Ошолорду угушуңуздар керек. Кечээ күнү мен көрдүм. Ошол Аида Касымалиева сүйлөдү. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн Садыр Нуркожоевич Жапаровдун эле кандидатурасын коебуз болгону мыйзам талаасында. Эмне себептен кечээ ушундай чыңалууга болбосун деп ошол 61 депутатыңар чогулдуңар. Ошол жерде ушул биринчи кезекте турган маселени чечип койбодуңуздар. Сиздерге жок, башка нерсе керек. Өзүңүздөрдүн адамдарыңыздарды ошол спикерликке шайлап каалаганыңарды кыла бергиле, бирок элдин мүдөө тилектерин аткарышыңыздар керек да. Мына эми кечээ карап отурсак, карикатура болуп социалдык сеттерден тарап жатат. Бириси Кыргызстан партиясынан, бириси Биримдиктен, бириси Мекеним Кыргызстандан, үчөө үч жерде отурушат ошол. Бири спикер, эки вице спикер болушуп. Ушул кантип элге жаксын? Өзүңүздөр бир туура чечим чыгарсаңыздар, ушул үч партиянын айынан ушунун баары болуп жатат го. Муну биз күчтөндүрүп, элди бир жакка үндөп айткан жерим жок. Турмушту ошол фактыны көрүп туруп айтып жатамын. Ошол үчөө азыркы эл жек көргөн партиянын үч эң көзгө басар кыйындары ошол жерде отуруп алышыптыр. Эми элди башкарып, ушунда кантип адилеттүүлүк болсун, урматтуу президент. Сиз туура бир чечимдерди чыгарсаңыз, биз сизден дагы деле күтөбүз. Эми ушул чоң эл адам жакшы чечимдерди чыгарып бере тургандыр деп. Кан төгүлүп кетсе эмне болот? Техникага, аскердик техникага ишенип, элдин тилектерине каршы коюу бул кан төгүлүүгө алып келет. Урматтуу президент, азыр да кеч эмес. Садыр Нуркожоевич Жапаровду шайлап, бир тынчтык нерсесине келсек экен. Бир адамдын канына тете эмес ушулар. Мына кечээкиде да кан төгүлүп кетти. Колунан айрылып, көздөрүнөн айрылып отурат. Эгерде кайра мурунку сиздердин заманыңыздар болсо, анда бул балдар эмне болуп калат? Булар бандитке айланышабы? Эмне болот? Булардын тагдыры эмне болот? Буларга ким жардам берет? Азыр деле ошолордун ичинде жардамы жок, дарыга муктаж ушундай адамдар бар экендигин көрүп турабыз. Кечээ күнү мен көрдүм. Ошол Аида Касымалиеванын өзү деле айтты. Мыйзам талаасында болсо, Садыр Жапаровдун премьер-министр болгондугуна каршы эмеспиз деп. Эмне себептен кечээ күнү ошол дагы бир жолу кайталайм, мүмкүнчүлүк болуп турганда ушул легитимдештирип, ошол өзүңүздөр талап кылган нерсени аткарып койбодуңуздар. Ошондой эле кыргыз элинин сиздерге бир мындай кайдыгер болбосоңуздар биздин жашообузга, кыргыз элине. Кечээ күнү Төрөбай Зулпукаров деле айтты. Бул нерсени мындай комитеттердин арасында карап туруп, оңой эле ушул азыр бул кичинекей эле нерсе. Биз муну албетте элдин кызыкчылыгын биринчи маселе катары карайбыз деп. Мындай карап отурсаң, баарыңыздар эле элдин кызыкчылыгы дейсиздер. Ал эми чын-чынына келгенде кылбай ушул вакуумдук абалга дагы кайра жеткизип койдуңуздар, өткөндөгүдөй абалга. Дагы кайра ошондой бомбанын үстүндө отургандай абалга жеткизип койдуңуздар. Урматтуу президент, бүгүнкү чыңалууну мына азырда убакыт бар. Азыр мына мен Москва убакыты боюнча 7:23-тө сүйлөп жатам, 10:23, саат 12-де чогулабыз деп жатышат. Азыр чоң убакыт бар дагы деле. Өткөндөгү 5 октябрдагыдай кылбай тезирээк чечип, мына азыр элдердин баардыгы бир мындай ынтымакка келдик дешип, жүрөктөрүнөн үмүт оту жанып, ушундай болуп турганда силер 2 күндөн бери кайрадан абалды курчутуп, кайрадан кандайдыр бир өзүңөрдүн ордо оюндарыңыздарды жүргүзүп жатасыздар. Биз сизден акылдуу, туура чечимди күтөбүз. Али да кеч эмес. Саламатта туруңуздар.